Жана школда понтуңар болгондо ким чечип берди эле? Сен, братан. Нурба. Сен сабап кеткенде ким келди эле? Макс жардам берген, братан. Эмне тиги сабап кеткенден ким жардам берди эле? Андан кийин сен, братан, больницага 2 мандарин алып кетип бергенсиң. Көңүл турабы? Жүрсөң? Эркекче шайлоосуңар айтпо. Жома, буларды эмне коркутуп атасың? Башкача болбойт мулар. Ар бир шайлоочу өзүнүн жүрөгү менен шайлаш керек. Коркутпай эле нормально түшүндүрчү. Абдуш эле. Короче, мен ар бирөөңөргө 1000 сомдон берем, мага Абдуш. Бас. Дагы болуп кетти. Шайлоодо добуш саткан болбойт. Таза бар эле алып атпайбы? Битагы 28 жылдан бери баары тарап жүрөт. Мына нормально программаны сунуштай эле жолсо, балдардын проблемасын укпайлыбы? Любойуңар понтуңарды айткыла, лично өзүм чечип берейин. Мен бар, братан. Атамдар 10 жылдан бери Москвада иштеп жүрөт, братан. Кредитти төлөйбүз деп кеткен болчу, братан. Ошол проблема бирден кылып чечип берсе, жаш болот, братан. Реально жүрөккө теткем, бирок мен бул понттуң чече албайм го экем. Атам сагындым, братан. Атаң аябай жакшы киши окшойт, муну чыйлаган караң көм ыйлап алсаң чыгып кетет эркекче. 10 жылдан бери кредит төлөп жүрөт, братан. Брашка атаңа бирөө тийсечи, мен барып эркек сындырып салмакмын, бирок алып келген жагын билбейм экем. Эмне ойлоп атасың? Кантип ойлойм, тек үлкөн проблемасын укканда. Бүгүн эле угуп атасың бул проблемаларды. Бул проблемалар 28 жылдан бери бар. Билим берүү системанын айынан мына миллиондогон мигранттар Россияда жүрөт. Доке, мен просто в душе ранемыймын, мен эч кимге айтпай эле үйдө индийский кино көрүп коем нетнечи. Бул жака мына Кыргызстанга эгерде биз завод, фабрикаларды куруп, инвесторлорду чакырсак, канча деген жумуш ордун менен камсыздамакпыз. Мына туризм тармагында вообще налогторду алып салыш керек бизге, туристтер көп келиш үчүн. Туристтер келсе ништяк вообще не болот?